Атамдын бир тууган эжеси турмушка чыгып ажырашып келип, биз жашап жаткан үйдү талашып жатат. Атамдан калган үй. Бул үйдү менин атам сатып алып берген. Ал убакта силер жок болчуңар деп урушат. Үй атама өтүп, атамдан мага мурас болуп өткөн. Эжем сотко берем деп коркутат. Эгерде сотко арыз берсе, алып коюшу мүмкүнбү? Бул жерде бүгүнкү күндө сиздин атаңызга өтүп, өзүңүз айтып жатасыз, сиздин атаңызга өтүп, атаңыздан сиздерге мурас болуп калган болсо, анда бул жерде талашканга анда укук жок болуп калат. Себеби анткени анын биринчи кезектеги мураскерлер бул балдары. Демек, сиздер гана биринчи кезектеги мураска ээ болосуздар. Бирок атаңыздын бир тууганы айтканында дагы эгерде ал сиз айтып жатасыз, силер жок болчуңар, бул мен атамын курган үй депчи. Атаңарга кандай тартипте өткөн? Сиздин атаңызга атасы керез кылып калтырганбы, белек кылып бергенби, же болбосо мурас катары кабыл алганбы? Канткен учурда дагы атаңызга өтүп, атаңыз менчигин сиздерге мурас катары калтырып кетти. Демек, биринчи кезектеги мураскер бул сиздер болосуздар. Сизде эч кандай коркунуч жок, эгерде сотко бере турган болсо, анда укук жок, себеби дегенде ал экинчи кезектеги мураскер болуп саналат. Экинчи кезектеги мураскерлер качан укук пайда болот аларга? Качан гана биринчи кезектеги мураскерлер жок болсо, эгерде биринчи кезектеги мураскерлер ошол мурасты алуудан баш тартса, анда экинчи кезектеги мураскерлерге өтөт. Бул ошол сиз айтып жаткан атаңыздын бир тууганы. Атаңыздын бир тууганы, демек, бул экинчи кезектеги мураскерлер. Сиз бул биринчи кезектеги мураскерсиз. Демек, турак үй сиздин атаңыздын менчиги сизге өтөт. Бул мыйзамдуу көрүнүш. Демек, сурооңузга түз жооп берейин. Ал үйдү сизден талаша албайт.